Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Бүгүнкү күндө кээ бир адамдар Кур'ан-ы Каримди кыргызча жазылышынан карап жатташат. Бул кайсы бир сүрөнү жаттасаңыз, ошол сүрөнү ката жаттоого алып барат. Анткени араб тамгаларынын кээ бирлери кыргыз тилинде жок. Айын тамгасы, дот тамгасы. Натыйжада адам жанагы айын жок жерде же дот жок жерде дотту з кылып окуп, натыйжада Кур'ан-ы Каримди ката окуп алат. Ал эми качан Кур'ан-ы Каримди ката окуп алган кезде, бир тамганы алмаштырып, же доттун ордуна зын окуп алган кезде, бул бир эле дот эмес. Жумшак ханын ордуна хо деп алсаңыз, же хан ордуна ха деп алсак, анда маани таптакыр өзгөрүп кетет. Натыйжада маани өзгөргөндө кээ бир учурларда намаз да бузулуп калат. Жада калса кээ бир учурларда тамганы өзгөртүү эмес, болгону бир кичинекей эле аракетти өзгөртүп коюу дагы маанинин өзгөрүүсүнө себеп болот. Мисал айтсак, иллаллох деген жерде илаллох деп койсоңуз, анда Аллахтан башка деген ордуна Аллахка деген маани чыгып калат. Тамганы өзгөртүүгө бир мисал келтирсек, баарыбыз жаттаган Каусар сүрөсүндө 2-аятында аузу биллахи минеш шайтанир раджим фасолли ли роббика ванхар. Бул жерде акырындагы ванхар дегенде алкымдын ортосунан чыккан ха тамгасы. Эгерде сиз муну ха эмес эле жумшак кылып туруп ха ванхар деп койсоңуз, анда маани таптакыр өзгөрүп, намазыңыз бузулуп калат. Ванхар дегенде анын мааниси кандай болот? Аллах таалам талап кылган маани кандайча? Фасолли ли роббика ванхар. Аллах таалам пайгамбарыбызга кайрылып айтып жатат: сиз Роббиңиз үчүн намаз окуңуз жана курбанчылык чалыңыз дейт. Ванхар дегендин өзүнүн мааниси бул курбанчылык союу деген мааниде. Эгерде сиз ванхар деп жумшак ха менен айтсаңыз, анда анын мааниси кандай болуп калат? Анда арык агыз деген маани болуп калат. Натыйжада Аллах таалам талап кылгандан башка эле маани чыгып, Кур'ан-ы Каримдин мааниси дагы өзгөрүп кетет. Кур'ан-ы Карим жаттоодо арабча жазылышынан карап жаттаган эң жакшы. Эмне үчүн дегенде, себеби арабча карап жаттаганда тамгалар туура чыгарабыз. Жана Кур'ан-ы Каримди туура окууга жардам берет. Негизи аалымдарыбыз айтышат, араб эмес адамдар Кур'ан-ы Каримди жаттоодон мурда эң алгач арабча тамгаларды үйрөнүп алуусу эң жакшы дейт. Арабча тамгаларын алгач үйрөнөбүз, андан кийин Кур'ан-ы Каримди окууга киришебиз. Мына ошондо сиз Кур'ан-ы Каримди эң туура окуй аласыз жана ошол окуганыңыз үчүн Аллах таалам чексиз сыйлыктарды иншалла берет. Эгерде сиз Кур'ан-ы Каримди арабча жазылышынан карап жаттоого мүмкүнчүлүк таппасаңыз, анда кыргызча жазылышын алып, Кур'ан-ы Каримди билген устаздын алдына барып, алгач жаттай турган сүрөңүздү текшертип алган эң жакшы. Анткени устаз сизге кайсы бир жерди туура эмес окуп алсаңыз, анда ошол жерди белгилеп, туура окулушун үйрөтөт, андан кийин ошол сүрөнү эң туура кылып жаттайсыз. Аллах таалам баарыбызга Кур'ан-ы Каримди туура окуп, Аллахтын ыраазылыгына жетүүгө жардам берсин.